Азыркы учурда адамды алаксыткан, азгырган, көз жастымда калтырбаган, көздү алган, көзүбүз тунарып көрбөй баратса да интернеттен көздү албайбыз. Андагы көргөнүбүздү көзүбүз менен көрүп, кулагыбыз менен угуп, окуяга кыймылыбыз менен катышып, жаткандай кабыл алабыз. Жадаганда атадан баланы алаксыткан, баладан атаны алаксыткан интернет болду. Бул шумдугун кургур байланышка кандай кумарлануу менен, азгырык менен байланып калганыбызды өзүбүз билбейбиз. Бир эсептен биздин Кыргызстан өлкөбүз ушул учурду туштап койгонбу деп да ойлоп кетесиң. Чын эле, күндөн күнгө жумуштуктардын саны көбөйүп жатса, аларга эрмек болду. Ырас, ичинде ушагы да бар, көбүртүп жабырткан. Эгерде интернет менен алектенбесек, алектенип эки революция кылган жаныбыз көнгөн адатыбызды карматат белек. Интернетти ким чыгарса да азамат экен. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, угармандар. Сиздер менен алгачкы жолу трибуна көрсөтүүсү. Анан биз ошо элден жакшырып, жаманып алып, бармак басты көз кысты кылабызбы? Эгерде биз азыр жабык өткөрсөк, урматтуу депутаттар, эртең биз кабыл алган чечим легитимсиз болуп калат, эл ишенбейт. Биз депутаттар, коллегалар, популизмге өтпөй, мындай ачык иштейли десек, мына мисалы Алмамбет Назыркановичтер айтып атат, жабык болсо чыгып кетели деп. Биз иштейбиз деп келдикпи же бул жер комиссияга мындай бир очко топтойлу деп келдикпи? Ошону тактап алалы. Определим, какие вопросы моральной стороны, какие вопросы экономические, какие национальные. Эгерде биз эл билсин, коомчулук билсин, журналисттер билсин десек, бул эмне дешевый пиарбы? Же бул эмне очкобу? Силер дагы бир этиканы сактагыла да. Биз силерди айткан жокпуз да, премьер-министрге кошумат кылып атасыңар, үйүнө барып кылгыла деп кошуматыңарды. Анан элде азыр жогорку кеңешке өкмөт болгон ишеним ушундай төмөндөп турган кезде анан бекинип алып туруп маалымат каражаттар өткөргөндө шылдыңыр болбойсузбу? Өлкө башчылардын чет өлкөлөргө сапар тартуусу, иш сапарыбы же иши кылсабы, саякатпы же саясатпы, келишим түзөбү же келишип алып барабы, айтор жумалап чет өлкөгө чыгып келишет. Бул жуманын башы өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков коңшу Казакстандан баштап Арабияга чейин барат. Орто жолдо Индияга конуп, конок болуп, жуманын жумасында Индия премьер-министри Нарендра Модинин инаугурация аземине катышып, кол алышкан сүйлөшүүлөр болду. Үч өлкөнүн, Белоруссиянын, Казакстандын, анын ичинде Кыргызстандын өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков эки өлкөнүн достук мамилесине кошкон салымы үчүн Нур-Султан мамлекеттик ордени менен сыйланды. Ошентип, сыйлык сапар менен уланды. Нур-Султан Назарбаев, Жээнбекова Сооронбай Кыргызской республики. Шывыр-шывыр шыбыстар кулакка угула берип, каадаланып каадасына жеткен кептер. Көчөгө ачык түстөгү желегине жараша кийинген митингчи гейлер. Алдамчы амалдуулугуна акыл издеген гейттер. Баштырмашкан бажалар. Эки кишинин башы косулса кеп сөз боло берип, ооздон түшпөй, оозго алынгандан баштап, башыбыздан кетпеген балеге айланды окшойт. Өлкөнүн башына түшкөн бажалар жөнүндө биз дагы ооз калсак. Мына сиз өзүңүздүн докладта КТ-Мобайл боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын экинчи отурумунда КТ-Мобайл мындан ары иштей тургандыгы анык болуп калды. Мегакомдун базасында түзүлүп жаткан жаңы уюлдук оператор 2 айдын ичинде ишке кирет. Бажасына башкартып ийген премьер-министр бажасынын баласы директордун орун басары болуп иштегендигин чын эле билбей калгандыгын, керек болсо детектор лыжыдан өтүүгө даяр экендигин билдирип жиберди. Мен аны 2-майда билдим. 2-майда же мен айтып аткан азыр протоколдо турат. Бардык компанияларды, ошонун ичинде Мегакомду, КТ-Мобайлдыкын чогултсак, балдар келди. Ошондо көрдүм. Менин чогулушума келип отуруп калган Эрназардын. Чогулуш бүткөндөн кийин чакырып айттым, сен эмне бул жерде жүрөсүң деп. Ал айтты, ушундай Мегакомдо иштеп атам деп. Ким болуп иштеп атасың сураган деле жок. Баягы Германиядагы Берлинский технический университет бүткөн балдар иштеп жүрүшсө керек депчи. Ана кандай болуп алынып калганым, могу чыр чыккандан кийин сураштырсам, аны чакырган Нурбек Мукамбетов. Нурбек Мукамбетов ошол азыркы эми
коммуникация, IT технология жанында иштеп аткан балдар Америкада жашап атасыңбы, Японияда жашап атасыңбы, кошуна тургандардан көбүрөөк сүйлөшүп баарлашкандар бар да. Ошондой болуп таанышкан экен, ошолор чакырыптыр. Мен элге да айтышым керек, муну жеткирип коеюн деп атам. Бул мен 2-майга чейин ошол Эрнезардын иштегенин билген эмесмин. Бул Кудай алдында дагы. Детектор РЖ дейсиңерби, ошол жерге барсам да мен ошону айтып берем. Анан экинчиси, адын атасы Иманкары Рысалиевдин киришкени боюнча мени ушул маалымат чыгып, силерге келгенден кийин билдим, ал боюнча эме өзүңүздөр көрдүңүздөр, аппараттын башчысынан баштап орун басары Шаршембиевдин кабинетине кирген үчүн кетирдим. Депутат Алманбет Шыкмаматов жаңы уюлдук операторду ишке киргизүүдө өкмөт эч кандай күмөн саноого жол бербей таза иштеши керек эле деди. Бирок жакшы ой менен жасалып жаткан ишке бажа кет балчы айта так калтырды. Биз мына талап кылып атабыз ошону. Айткыла кимдер деп. Ошондуктан ушул подозрениялар келип чыгып атат. И ачык айкындык, публичность бул бардык жерде мындай суроонун баарын жабат. Ошондуктан жаңы келген жан телекомдун, Газканын жетекчилери ради бога иштеткиле КТ Мобайл. Дай боштоп иштеп кетсин. Специалисттер жана мен айтып аткан Дмитриенколор иштесин. Бирок конкурс менен өткөрүп айтып койгула, мына иштеп атат. Ради бога. Эки компания биргелешип иштесин. Прозрачный кылгыла. Мондай ар кандай сөзгө баягы повод бербегиле. Жанагы айтат го, жена Цезаря должна быть не подозрений деп. Депутат Мирлан Жээнчороев Бакиевдин баласы Максим Бакиев азыркы аткаминерлерден көчөлгөйдө акылдуу болгондугун, бирок бардык жакка мурдун тыгып, бийликти бир колго топтойм деп акыры куулгандыгын эске салды. Акылдуу ооба тажрыйбасында билимде маселе жок болчу, бирок өзүнүн колуна мамлекеттик ресурстарды колдонуп, ошо менен пайда көрүүнү эл тура эмес көрүп тур. Экинчи революция болду. Бүгүнкү күндө балким Мухаммед Дүйшөгечев жакшы адис иштеп аткан чыгар, бирок Мухаммед Дүйшөгечевдин тегерегинде болгон маселени бул жалпы бүгүнкү күндө биздин мамлекетибизде башкаларга кулак кагыш. Туган ургуңду, кудаңды, бажаңды алып барба. Эл бул боюнча эки инкылап түшкөн. Бир эле чарбалык маселеге биз бурмалашыбыз керек. Премьер-министрдин бажасынан арылган өкмөттөгүлөр сүйүнүп 7 токоч баабедин өткөргөндүгү айтылууда. Депутат Жанар Акаев дагы Иманкадыр Рысалиевдин телефон чалуусунан тажаган өкмөт мүчөлөрү рахматын айткандыгын билдирди. Мына мен кеминде өкмөттүн 3 өкүлү менен сүйлөштүм. Силерге рахмат, Иманкадыр Рысалиевдин звоногунан кутулдук деди. Иманкадыр Рысалиев эмес, анын баласынын звоногунан кутулдук деп рахмат айтышат. Ушунда болгон да. Biz hazır İmam-Kadir Rısaliyev'ti krasavчык kılıp, өкмөттө эч нерсе билбей калган күнөөсүз кылып, көрсө проблеманын баары Акылбек Жамалов сен де турбайбы дегени калдык да. Мындай болбойт да. Премьер-министр Абылгазиев бажалар боюнча сындар орун экендигин, ал боюнча тийиштүү чара көргөндүгүн билдирип, бирок айрым учурда ашынып кеткен жагдайларда бардыгын айтты. Анын айтуусунда эч бир тууганы, ал премьер-министр болгону кызматтан көтөрүлгөн эмес. Жазуучу, акын агасы кароолчу, бир агасы мурап болуп иштерин айтты. Депутат Алманбет Шыкмаматов дагы үй бүлө маселесинде ашыкча кетип жаткандар бардыгын билдирди. Анан дагы учурдан пайдаланып айтып коюш керек, Мухан Дүйшөгеевич. Жана сиздин кызыңызга, бир туугандарга болуп кеткен явно эле бул мындай туура эмес чектен чыгып кеткен окуялар болду. Аны ким таратса, ким айтса, алар өзлөрүнүн абиринде. Мен ушуга мындай адам катары, пенде катары мен да кошулам. Ал чектен чыгып кетти, бирок мен ким кылганын эми өзлөрүнүн абиринде болор. Бирок ал туура эмес болду. Мен ошону дагы мындай баса белгилеп айтып койгум келет. Жана кызыңызга, кичинекей бир туугандарга, жубайыңызга асылган бул туура эмес. Депутаттык комиссия бүгүн корутунду чыгарган жок, бирок белгилүү болуп калгандай, комиссия өкмөттүн отставкасын талап кылбайт жана КТ Мобайл компаниясы мындан ары иштеп баштайт. Бажалардан кербенди алып, баажы кербенине өтсөк, көч уланат. Биз бала кезибизде колубузга жүргүмүш өңдөнгөн кичинекей канаты бар айран көчө конуп калса,
Айлан көчөк учуп, айланып келип алаканыбызга кайра кон деп учураар элек. Көрсө ошол турмуштун айлам көчөгү турмуштурбайбы? Өтмө кетип, келме келип, эмне дээриңди билбей турган кезинде миллиондогон акчалардын документтери менен кошо суурулуп чыкты. Иманын дайынын такташ үчүн иликтөөрөлөр илинчекти издеп жатышат. 700 миллион доллар чыгып кеткени боюнча урматтуу Финполициянын башчысы сиз айтып койсоңуз, эми элде баарыбыз дулдап атабыз, депутаттар айткылай сүйлөгүлө деп атат, бирок чечимди өкмөт кабыл алыш керек да. Биз сүйлөйбүз, албетте, парламенттен көтөрөбүз, баарын буга чейин дагы дайыма көтөрүп жүргөнбүз. Ушул 700 миллион доллардын чыгып кеткени боюнча Финполицияда эмне жумуш кылды? Жана бул акча кимдин акчасы? Кайдан келген, эмне болгон акча? Силер ушуну кызыгып сурап атасыңарбы? Улуттук банк финансылык чалгындоо кызматына жана экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча кызматка бердик. Азыр эми тастыктап чыгат. Мындан 3 күн мурун эле чогулуп мен ушул азыркы Бакирни дулатовичка да тапшырма бергем. Мурунку президентибиздин тапшырмасы боюнча ошол Матыбраевдин мүлкүн тастыктоо. Ошону мен тездетүү боюнча бергем. Тездетип коомчулукка биз маалымат беришибиз керек деп. Анан кечээки маалымат боюнча да кошумча бердик. Канчалык ыкчам биздин органдар жанагындай анализ жасап чыгат, анда сиздерге жеткиребиз. Күндөгүн күндө болбой, күндө күрөш менен башталат. Күн чыккандан күн батканга чейин көр тириликтин заманы. Бүгүнкү эртеңкиге окшошпой, эртең күнүгө жаңылык. Апта ичинде күндөр кандай өттү? 27 август дүйшөмбү айыл чарба министри Мураш менен экономика министри Панкратов өлкө башчысынын кол коюусу менен ээлеген кызматынан толук четтетилди. 28 август шейшембе жуманын 2-күнү Эдил Байсалов Кыргызстандын Улуу Британиядагы элчилик кызматына жогорку кеңештин тармактык комитетинен колдоо тапты. Жалал Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев жана Сузак районунун акими Жалал Абад облустук телерадио компаниясынын журналисти акча аларын жана журналисттерди сөгүп жетекчисинен нааразычылыгын айткан видео тарады. 29 август шаршембе жуманын 3-күнү жогорку кеңеш өкмөттүн аппарат жетекчиси Самат Кылжиевке, экономика министри Санжар Мукамбетовго, айыл чарба министри Эркинбек Чодуевке, маалымат технология комитетинин төрагасы Дастан Догоевго макулдугун берди. 30 август бейшембе жуманын 4-күнү жума ичинде 2 окуучу киши колдуу болуп каза болду. Бири Бишкек шаарында катталса, экинчиси Ош шаарында катталган. Балдардын өмүрүнүн кыйылышы мушташуудан келип чыккан. 31 август жуманын 5-күнү Мекке шаарындагы Ислам кызматташтык уюмунун 14 саммитине өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков катышат. КТМобайл компаниясы боюнча жогорку кеңеште түзүлгөн комиссиянын отуруму өттү. Депутаттарда кайым айтышуу жаралды. Атамбаевдин жолдомосу менен калган Крим Төбөл Ажиз Батукаевдин абактан чыкканы азгырык болгону ачыкка чыкты. Жогорку кеңештин депутаты Асел Кодуранова Атамбаев алданып калды деп кобурап берди. Кепке келгенде Батукаевди качырууда Атамбаев баш көз болуп башында турганы айтылууда. Эгер баары далилденип чыкса, абакка Атамбаев барып кептелеби? Эң биринчи рет Атамбаев камалды. Атамбаев күнөөбү. Атамбаев күнөөбү мен ошол күнөө көтөрдүм да. Менин кездештесим Атамбаев. Жолугушуусуна ошто ставка кылып. Анткени Атамбаевдин алдындагылар Нарымбаев чыккан мага, ошол жана Табалдиевдер чыккан мага. Муну айтып кой, тигини айтып кой деп. Чыксын жолугушуусуна ошолордун баары. Оорудан оолак боло албай, оорунун үстүнө оору көбөйдү. Ушундай учурда медицина кызматкерлери айлык аздыгынан иш таштоого камылгаларын көрүп жатыптыр. Бул өлгөндүн үстүндө көмгөн болбойбу? Кандай болгон күндө да ар кимдин өз күнүн өзү көрүп келет. Муну айткат жатканыбыздын себеби өлкө атуулу Максат Жыйналиев боор оорусунан кутулуп, кубанычы койнуна батпай турган учуру. Индиялык врачтардын колунан айыгып келген Максат Жыйналиевди сөзүнө көңүл бурсак. Ошол как раз очередке коет экен, коляскаларда жатасың да. Ушу 5-6 кишиге ушу боорду коюп бир күндө жетишет экен. Ал көрсө, ошол пересадканы, то есть тигин алып жака органды алып отурган киши 2-3 өзүнүн жардамчысы менен боорду алып эле коюп, кете берет экен, калганын
бүт врачтар, біз 10-11 жақын врачтар отырып, жанағынша мөөнөттің içinde ол борду қалыбына келтіріп, жамап тұтастырып дегенде. Ошоны чыгышат экен да. Ошондо ушу bir күндө 1 суткада. Ошол 5-6 киши. Мен түрмөгө 5 киши чыкты да. Ушул жуманын жумасында Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев ооруканага жаткырылды. Аман-эсен абактан, ооруканадан чыгып, элине кызмат кылсын деп биз да тилек кылабыз. Андыктан жакшыбызды абакка камабай, жакшы жүрөлү. Сиздер менен трибуна көрсөтүүсү болду. Аны мен Куттумедин Базаркулов алып бардым. Жакшы туруңуздар.